Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн биз силер менен тарбиялык саат өтөбүз. Сабагыбыздын темасы адам чылымды түгөтө албайт, чылым адамды түгөтөт. Сабактын максаты чылым чегүү адамдын ден соолугуна зыян экендиги жөнүндө кененирээк маалымат аласыңар, аң сезимиңерди жана ой жүгүртүүңөрдү өнүктүрөсүңөр, айлана чөйрөнү коргоого жана өздүк гигиенаны сактоого тарбияланасыңар. Тамеки алгач кайда пайда болгон? 1492-жылы Христофор Колумб түштүктү көздөй жол тартып Кубанын жээгине токтойт. Жергиликтүү эл аларды белектери менен кошо сигара деп аталган өсүмдүктүн кургатылган жалпырагы менен тосуп алат. Колумбдун айтуусу боюнча жергиликтүү эл чөптүн түтүнүн жутушуп, үйлөшүп, мурдаларын чыгарышат. Алар өздөрү менен кургатылган чөптү ала кетишет. Экинчи жолу Колумб 1496-жылы тамекинин үрөн Испанияга ала келет. Бул зат ушунчалык кирешелүү болгондуктан дүйнөгө тез тарайт. Тамекинин курамындагы зыяндуу заттар чайыр, кислота, клей, никотин, көмүр кычкыл газы, краска бар. Тамекиде 4000ден ашык химиялык бирикмелер бар. Ал эми түтүнүндө орточо эсеп менен 5000ден ашык химиялык бирикмелер бар. Тамекинин ден соолукка тийгизген таасири: тамеки тартуу жүрөктүн инфаркт оорусуна алып келет. Бут чиримдин себеби болот. Балдардын ар кандай оорулардын себепчиси өпкөнүн рак илдетине чалдыктырат. Тамекинин адамга жана коомго алып келген зыяндуу жактары: үй бүлөлүк казынага зыян алып келет. Тамекини көз каранды болуп, жок убакытта сурап чегүүгө да мажбур болушат. Ар дайым ал адамдын жагымсыз жыт келип турат. Айлана чөйрөнү булгайт жана ар кандай ооруларга чалдыгат. Ден соолукка тийгизген таасирлери: чач, тырмак бузулат, бармактар саргайат, 90% рак илдетине алып келет, тез картаят, оорукчан балдар төрөлөт. Сезим эмне, сан ойлорго куралам, сен тартканда мен бул жакта буланам. Тукуму үчүн эл журтумдун эртеңки, тамекини тартпагыла суранам деп сабагыбызды бышыктайбыз. Тамекини эмне себептен чегишет? Өз ойлоруңарды жазып жөнөткүлө.